Ассаламу алейкум, урматтуу элим, кадырман калкым. Бүгүн да сиздердин назарыңыздарда берекелүү Рамазан программасы менен жолугушуп отурганыбызга жараткан Алла Таалага шүгүр дейли. Темабыз Ханафи мазхабы жана Матуриди акыйдасы жөнүндө болмокчу. Бүгүнкү куттуу студиябыздын коногу Кыргызстан мусулмандары дин башкармалыгынын диний билим берүү бөлүмүнүн башчысы кадырман устазыбыз Равшан Ажы Эратов. Анда эмесе куттуктооңузду бир айтсаңыз элибизге. Рахмат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулмандар, урматтуу кыргызстандыктар. Жалпыңыздарды орозоңуздар менен куттуктайм. Ошол орозо айында тутуп жаткан орозоңуздарды бардык кайыр сахаваттуу иштериңиздерди Кудай кабыл кылсын деп мен жалпы тилек айтып кетмекчимин. Алла Таала бардыгыбызга жакшылыктарды ырологон болсун. Кыргызстанда кыргыз эли ушул 1-кылымдан баштап, 10-кылымдан баштап эле ушул Ханафи мазхабы биздин жергебизде жердеп келет. Биринчи эле Кыргызстанга ислам кирген күндөн баштап эле Ханафи мазхаб биздин элибизде, жерибизде кармалып жашап келет десек болот. Буга дайылык катар биз эмнени айта алабыз? Негизи мына Карахариттердин доорунда, мисалы үчүн имам Сарахси деген жашап өткөн, мына өзгөндөгү Карахариттердин ошол азыр күнгө чейин минареттери бар тарыхый комплекстер калбадыбы? Ошол жерде Карахариттердин доорунда имам Сарахси түрмөдө, ошол зынданда жатып, Ал-Мабсут деген китебин жараткан. Ал-Мабсут деген китеп 36 томдон турат. Ошол китеп бүгүнкү күндө Ханафи мазхабынын 1-ондугуна кирген эң көлөмдүү эмгек болуп эсептелет. Жана бул бүгүнкү күндө көптөгөн тилдерге которулуп, бүгүнкү күндө ислам Ханафи мазхабынын юриспруденциясында колдонулуп келет. Ошол деген Кыргызстанда жаралып отурат. Эми Ханафи мазхаб эмне дегени, акыйда эмне дегенине токтоло турган болсок, биринчи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп келгенде Алла Таала ар бир маселеге байланыштуу аят түшүрүп, аян вахий түшүп, ар нерсени өз аят менен чечмелеп келген. Муну эң алтын доор деп айтылат. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн кайткандан кийин ага улай келген сахабалардын доору. Бул дагы алтын доорго кирет. Алар пайгамбарыбыздан укканын, көргөнүн жана пайгамбарыбыздын айтканынан кылт этпей чыкпастан 4 халифа башчы. Абу Бакр, Умар, Усман, Али, мына ушул халифалар өз доорунда мусулмандарга башчылык кылып, исламды жайылтып келди. Андан кийин сахабалардын доору бүткөндөн кийин табииндердин жана таба табииндердин доору келди. Мазхаб деген түшүрүк дал мына ушул таба табиин доорунда пайда болду. Мазхаб деген сөз бул жол дегенди түшүндүрөт. Алла Тааланын пайгамбары жашап турган мезгилде маселе вахий аркылуу чечилип турду. Буга көп деле мындай бир маселени изденүүгө, бир маселени ар тараптууга алып берүүгө мындай муктаждык жок эле. Акырындап ислам дини дүйнөгө кулаш жайылып, араб эмес адамдардын жашоосуна ислам дини кире баштагандан баштап, алар Кур'ан-ы Каримди мындай тил ээси болбогондуктан, түз түшүнбөгөндүктөн турмушта көптөгөн суроолор пайда болду. Мына ошондо адамдарга бир жол түзүп берүү муктаждыгы келип чыкты десек болот. Мисалы үчүн биз ажам элдерине же болбосо Борбор Азиядагы мына элдерге Имам Азам аттуу биздин Номан уулу Сабит өзүнүн аты. Мына ошол киши Ханафи деген каймана аты бар. Ошол киши биринчилерден бул мазхабты негиздеди, жолду негиздеди. Ошону биз бүгүнкү күндө Имам Азам Абу Ханифанын атына коюлган Ханафи мазхабтын тутулуу жолун кармоочулар болуп эсептелебиз. Демек бул мазхаб деген жол шариаттагы Аллахтын өкүмдөрүн аткарууда эрежелерди топтомун түзгөн жолду муну мазхаб деп коет. Ал эми акыйда деген эмне десе, акыйда бул ишеним. Алла Таалага ишенүү, бейиш тозокко ишенүү, өлүмдөн кийинки жашоо, о дүйнө жөнүндөгү окуяларга ишенүү, ааламы барзах деп коебуз, мына бул кабыр жашоосуна ишенүү дегеле бул Кур'ан жана сүннөттүн негизинде гайып нерселерге, Аллахтын заты сыпаттарын таанып билүүгө эмнелер айтылган болсо, ошол илимди үйрөткөн жана ушул нерсенин атын акыйда деп коет. Бул ишеним деген түшүнүлөт. Негизи мазхаб дегенде ушул мазхаб кармануунун зарылчылыгы канчалык? Анан биз ушул Ханафи мазхабын карманабыз кыргыз эли. А бирок башка мазхабтар да бар да.
мына ошолор жөнүндө, мазхабтын кармануунун зарылчылыгы жөнүндө кичине айта кетсеңиз. Эң туура айттыңыз. Табийиндердин доорунда, ошол имам Азамдын доорунда эң биринчи муктаждык, зарылдык пайда болуп, ушул мезгилден баштап мазхаб түзүлө баштады. Мына ушул мазхаб түзүлгөндө ошол мезгилде исламдын окумуштуулары буларды муштахид деп коет. Муштахидтер бар эле. Муштахид дегени Кур'ан менен хадисте мындай терең билген, ошол Кур'ан менен хадистен өкүмдөрдү чыгара ала турган адамдарды муштахид деп коет. Мына ушулар мазхаб башчылар, жол башчылар болуп эсептелет. Булар өздөрү имам Абу Ханифага окшогон өзүнө замандаш залкар аалымдар көп болгон. Ошолордун бири мына дүйнөгө атагы чыгып, түзгөн мазхабы элге сиңип тарап кеткен имам Азамга окшогон 4 имам болгон. Мисалы үчүн биринчиси бул имам Азам Абу Ханифа мазхабы болсо, экинчиси имам Шафии, имам Ахмад бин Малик, анан кийин Малики мазхабы. Ушул 4 имамдын түзгөн жолу мындай элдердин ичинде карманып, рыважы тауып, таралып, мындай колдоого алынып кетти. Жана bundan башка көптөгөн эле дагы атактуу, ушулардан кем эмес алымдар дагы мазхабтарын түзүшкөн. Имам Зухри, көп имамдар бар. Мына ошол имамдар ошол мазхабты түзүп, ошол мазхабты мындай жайылбагандыктан алар калып кеткен. Эми бул муштахидтер менен анан ошол мазхабты кармануучулар бар да, алардын мазхабын кармангандарды таклид деп коет, ээрчүүчүлөр. Ал эми мазхаб түзүүчүлөрдү мазхаб башчылары деп коет. Мына ошол мазхаб башчылар имам Азам бар, имам Шафии бар, имам Малик, анан имам Ахмад бин Ханбал деп дүйнөдө 4 мазхаб бар. Ушул 4 мазхабтын бардыгы фикх же болсо юриспруденция жаатында болуп, булардын карманган мазхабы, булардын түзгөн мазхабы бардыгы ахли сүннет вал жамаат деп аталат. Эми мазхаб кармануунун зарылдыгы эмне үчүн зарыл? Адам муштахид болбосо, өз алдынча Кур'ан жана хадистен өкүмдөрдү чыгарып, өз алдынча түз эле жол карманып кете албаган адамды муну таклид кылышы милдеттүү, важип болуп эсептелет. Важип болот. Себеби ал ошол же имам Азамдын, Абу Ханифанын мазхабын, же болсо имам Маликтин, же имам Шафийдин мазхабын бирөөнү карманыш керек. Таптакыр мазхаб кармабаймын деген бүгүнкү күндө бул жаңылыштык. Себеби ал өз алдынча Кур'ан-ы Каримден өкүмдөрдү чыгара албайт. Ал эми өкүмдөрдү чыгаруучу, өкүмдөрдү даражага жараша бөлүштүрүп салуучу бул муштахидтер болгон. Аллах Тааланын өкүмдөрү Куранды парз, важип, сүннөт, мустахаб деген баскычтарга бөлүп чыккан эң алгачкы муштахид аалым бул имам Абу Ханифа. Ошон үчүн айтат, кийинки өзүнүн эле замандаш имам Шафиге окшогон чоң аалымдар айтат, Абу Ханифа ахлу фил фикх нахну иялуху дейт. Абу Ханифа фикх илминде ал ошол фикхтын ээси дейт. Биз болсо анын бүлөсүбүз деп айтат. Себеби ал негизги теорияны түздү, андан кийинки келгендер имам Абу Ханифа түзгөн теориянын негизинде алар фикхти алып кетишти. Демек, фикхтын же болбосо мазхабты кармануу ушунчалык зарыл, мазхаб кармабаган адам ал сөзсүз түрдө мындай адашууга барат. Экинчиден, мазхаб кармабастан эле мен өзүм билгендей жүрө берем дегендиги бул баягы бир жаңылыш жолду. Анткени ал бир өкүмдү билип кармайт, бирөөсүн билмей кармайт. Экинчиден, адамда мындай каалоо деген, нафс деген нерсе бар да. Бир нерсени мындай кылгысы келсе, бул хадисти кармайт. Бир нерсени мындайраак кармагысы келсе, бул хадисти кармайт. Андай болбош керек. Ошон үчүн адам бул шарият өкүмдөрүн тутунууда 4 мазхабтын бирөөсүн милдеттүү түрдө карманыш керек. Хижраттын, мына азыр пайгамбарыбыз төрөлгөн жылдан баштап жыл санагы хижрат деп аталат. Хижраттын 300-жылдан бери карай Кур'ан жана хадистен өкүм алып жол түзгөн муштахидтер чыккан эмес. Хижраттын 300-жылынан баштап хижраттын муштахидтин эшиги жабылды дейт. Демек, ошол мезгилге чейин табийиндердин доорунда өнүгүп, мазхабтар түзүлүп, жолдор бекилип, аны кармаучу, кармана турган адамдар дагы аныкталып, баягы 4 мазхаб дүйнөгө таралды дагы өзүнүн жолун таап кетти. Мындан кийин мазхаб чыкпай калды. Ошондон бүгүнкү күндө мазхабты кармаш керек. Бүгүнкү күндө дагы мазхабты карманбайбыз дегендер бар.
Мына ошол мазхабты карманбайбыз дегендердин ичинде жана ошондойлор бүгүнкү күндө эл ичинде тополоң салып, көз караштарды мындай карама каршы коюп, ошол биздин, мен жана айтып кетпедимби, 1000 жылдан ашык бизде Ханафи мазхабтын өмүрү бар, басып өткөн жолу бар. Эң бул Ханафи мазхабы бул эң толеранттуу деп айтсак болот. Анан биздин элге, мына Борбор Азия элдерине өзгөчө мындай бир абдан ылайыкташылган мазхаб деп айтсак болот. Бул ушунча кылымдын ичинде эч бир мындай бир опурталдуу же болбосо нерсени жаратпастан мындай көп улуттуу элдердин ортосундагы орток мазхаб болуп, бардыгынын башын бириктирип келген мазхаб болуп жашап келген. Мына өзбек, кыргыз, биз эле билген шул жердеги элдердин бардыгы бирини бир улутка бөлбөстөн бир Ханафи мазхабынын негизинде намаз окуп, Ханафи мазхабынын негизинде орозо тутуп, Ханафи мазхабынын негизинде ажылык ибадаттарын кылып, тартышы жок эле келгенбиз. Акыркы мезгилде мына мазхабсыздар пайда болду. Буларды мисалы үчүн ар түрдүү ат менен атап коет. Салафилер деп коет, вахабилер деп коет. Булардын негизги аты өзү гойру мукаллид. Бул таклид кылбай тургандар, ээрчибей тургандар деп коет. Алар айтат, бизге мазхабтын кереги жок дейт. Эмне үчүн пайгамбарыбыздын доорундагыдай болуп жашабашыбыз керек? Биз эмне үчүн пайгамбарыбыздын доору өтүп кеткенден кийин табийиндердин же таба табийиндердин доорундагы адамдар түзгөн жол менен жашашыбыз керек? Тиякта пайгамбарыбыздын жолу турса, сахабалардын айткан жолу турса, келгиле биз түз эле Кур'ан, хадистин негизинде жашайлы. Кур'анда эмне десе ошону алалы, хадисте эмне десе ошону алалы дешет. Эми бир нерсени айтып коюш керек. Эгер сен Абу Ханифадай, Имам Маликтей, Имам Шафиидей муштахид алым, дасыккан, залкар алым болсоң, Кур'ан-ы Каримден эч кимдин айткан сөзүнө таянбастан өкүм чыгарууга күчүң жетеби? Анда сен шариятка жол берет. Сен таклидте таштагындагы, таклид ээрчибегин дагы муштахид болгон. Андай кыла албайсың. Азыр эле сен бир маселени кылса, сөзсүз бир китепке кайрыласың. Кайсы бир алым окумуштуудун пикирине таянасың. Же болбосо кайсы бир Имам Азам Абу Ханифа түзүп койгон усул, фыктар, усулдардын негизине таянып туруп, масала чыгарасың. Ошондой болгондон кийин сен бүгүнкү күндө таклид кылбастан аргаң жок. Сөзсүз түрдө сен таклид кылышың керек. Таклид деген ээрчүү дегени, бул мазхабты ээрчиш керек, мазхаб карманыш керек. Мына ошондо биз баягы талаш тартышка барбастан, себеби муштахидтер мынтип койду да, намаз окуунун аасынан баштап ясына чейин эрежени түзүп койду. Намаз башталгандан баштап бүткө чейинки бардык эреже бар. Бардыгыбыз ушул эреже негизинде намаз окусак, намаз окууда көз караштар карама каршы пайда болбойт. Бирдей намаз окуйбуз. Эгер мазхабты таштап туруп, мына хадисте мындай экен, тиги хадисте мындай экен деп баштасак, мына башталат. Бүгүнкү күндө мисал келтирип коеюн. Мына биз алхамдуны окугандан кийин аминди валаддаллин дегенден кийин аминди биз ичибизден айтабыз. Буга бардык Ханафи мазхабы дүйнө жүзү боюнча бирдей ритуал жасайт. Эми азыркы мазхаб кармагандар келди дагы, туура хадистерде келет. Ал Шафи мазхабында алынган, Малики мазхабында алынган. Биз ал хадисти калтырганбыз, бизде мына хадис бар. Эми аны сыртынан айтып жатат. Өмүрүндө укпагандар мечитте ооз ачылып, эмне үчүн бул сыртында айтып жатат дейт. Ал баштайт, бул жөнүндө хадис бар деп адамдардын башын айлантып. Элементардуу бир маселе. Бул эми аминди ичинен айтуу, тышынан айтуу, бул илми тил менен айтканда жакшы менен эң жакшынын ортосундагы окумуштуулардын көз карашындагы талаш. Абу Ханифа айтат, аминди ичинен айткан эң жакшы деп баалайм дейт. Эмне үчүн десе өзүнүн далилдерин, аргументтерин келтирди. Имам Шафи айтат, жок, аминди сырттан айтышыбыз керек экен. Ошондо бул эң жакшы болот экен. Анткени менин аргументим бул деп эки окумуштуунун көз карашындагы нерсени коомго алып чыгып талаштырыштын эмне кереги бар. Ошондуктан мазхаб кармаш керек, мазхаб кармаш зарыл. Айтсаңыз, бул Ханафи мазхабындабыз. Бирок ошол учурда биз акыйдада Имам Матуридия жолун карманабыз да. Ошон үчүн Имам Матуридинин кичине тарыхына, таржымалына, бул акыйданын өзгөчөлүгүнө, анан бул акыйданы кармануунун зарылчылыгына да кичине токтолуп кетсеңиз. Рахмат. Матуридилик менен ханафилик абдан бири-бирине тыгыз нерселер булар. Биз мазхабты азыр кичине айтып өттүк, эмне үчүн бизде ханафи мазхаббыз. Демек, ханафи мазхабы бүгүнкү күндө такталбаган мындай статистика катары дүйнөнүдөгү мусулмандардын 63%-ын түзөт. Бул Борбор Азия калкы, Ирак, мына бул Хурасан, мурунку аттар менен бул имам Абу Юсуф, сиз айтып кеткен имам Абу Ханифанын улуу шагирти Абу Юсуф бул
Багдадтын казысы болуп турган мезгилде абдан муну Ханафи мазхабын өнүктүрүүгө жайылтууга негиз кошкон. Имам Мухаммад, Имам Зуфар жана башка шагирттер чындап ханафиликти абдан өнүктүргөн. Анан да бир нерсени элге айта кетиш керек, эмне үчүн биз мазхабты имам Азам болобу, имам Шафии болобу, булар мазхабты өздөрүнүн оюнан токубады. Биз ушул нерсени билишибиз керек. Биз айтып атабыз, Куран менен хадистеги окуяларды, аяттарды баскычтарга бөлүп бизге даярдап койду. Эгер булар бизге мазхабты түзүп бербегенде, бүгүн биз Кураны Карим бул эме чоң нерсе да, мындай мухит да бул. Аны кирип алып, аны чечмелеген эмес, азыр окуганга тилибиз өтпөй атпайбы, тишибиз өтпөй атат. Анын өкүмүн каяктан түшүнмөкпүз. Азыр быт чытыбыз чыгып, жана талашып, тартышып жатып калмакпыз да. Ошон үчүн бул мазхаб башчылар бул өзүнүн оюнан токубады муну. Куран, хадистин негизинде булар ар бир сөзүн Куранга, аятка далил деп туруп бизге берип кетти. Эми матуридилик. Биз ишенимде же болбосо акыйдада, акыйда дегенди көпчүлүк түшүнбөйт. Акыйда дегени бул ишеним, Кудай таануучулук. Кудай Таала берген мугибат, биз көрбөгөн ол дүйнөдө боло турган окуялар боюнча Куран хадисте берген аяттардын негизинде ишеним тутуу, ишеним кармануу илиминде биз муну матуридилик жол менен кармайбыз. Матуриди деген ким бул? Бул Абу Мансур Мухаммад ал-Матуриди деп коет. Бул мына биздин азыркы география боюнча Өзбекстандын Самарканд шаарындагы Матурид деген жерде туулуп өткөн биздин байыркы замандашыбыз. Ал 860 жылдар менен 940 жылдардын аралыгында жашап өткөн. Төрөлгөн жылы мындай так сакталбай калган, бирок дүйнөдөн өткөн жылы 944 жыл деп айтылат. Демек бул 800 жана 900 жылдардын аралыгында жашап өткөн абдан мындай дагы бир исламдын же Ханафи мазхабынын окумуштуусу. Дүйнөгө мындай бир атак салган мынабул акыйда илими боюнча мындай бир чыйыр салган жол түзгөн имам болуп эсептелет. Матуридилик менен ханафиликтин байланышы тыгыз болгондугу көп бардыгы эле 90дон ашык пайыз десек жаңылышпайбыз. Ушул ханафи мазхабындагылардын бардыгы матуриди ишенимин кармашат. Себеби имам Матуриди өзү ханафи болгон, устазы Абул Айз, имамул устазы Абу Бакр ал-Айзи эң негизги устазы болот. Ушул ханафи болгон, анын устазы Абу Сулайман, анан кийин барты имам Абу Ханифа болот. Бул имам Абу Ханифанын 3-чү небере шагирти десек болот. Бул фыкхта дагы имам Абу Ханифанын тактикасын колдонгон, ишеним жагында дагы Абу Ханифаны жактаган. Жана ушул имам Абу Ханифанын методдору менен окуу жана окутуу жана өзүнүн теориясын жүргүзгөндүктөн бул тез арада элге аты жайылып, анан кийин бул матуридиликти мындай жактап кетти. Матуридилик ханафи менен байланышы ушул жактан болуп калды. Демек, биз мазхабта эмне үчүн ханафийбиз дагы ишенимге келгенде матуриди болуп калабыз дейт. Бул жанагындай биз ханафи мазхабын карманганда, ислам динин кармангандай, исламдан чыкпагандай эле матуридиликти карманганыбызда ханафиликтен чыгып кетпейбиз. Себеби имам Матуриди, имам Абу Ханифанын Фикхул Акбар деген акыйда жаатында жазып кеткен китеби бар. Васия деген китеби бар. Ушул китептерди негиз алып туруп, ушул тактика, ушул методика менен немени ишенимди жая баштагандыктан биз мисалы үчүн бардыгы эле толук эле 90дон ашык пайыз, дээрлик мүмкүн 100% бүт ханафилердин бардыгы матуриди болуп саналабыз. Фыкхта, мына азыр биз сүйлөдүк, фыкхта 4 имам бар. Дүйнө таанылган, атагы чыккан жана бардык мусулмандар мындай тааныган, моюндаган 4 имам бар. Имам Абу Ханифа, имам Шафи, имам Малик, имам Ахмад. Бул юриспруденцияда, же шариаттык фыкхта. Эми ишенимде дүйнө жүзү тааныган, моюндаган ахли сүннөттөн 2 имамы бар. Биринчиси имам Матуриди болсо, экинчиси имам Аш'ари. Бул имам Аш'ари, бул имам 4 имам бир атанын 4 баласындай көрсөк, бул 2 имамды дагы, ишенимдеги 2 имамды дагы бир атанын 2 баласындай кабыл алышыбыз керек. Демек, бул ахли сүннөттүн 2 имамы. 4 мазхабтын имамдарынын көз карашында, теорияда бир аз айырмачылыктар болгондой эле, бул 2 имамдын ортосунда да көз карашта да бир аз айырмачылыктар бар. Бирок бул айырмачылыктар принципиалдуу эмес.
мындай бутактуу маселелерде деп айтсак болот. Мындай майда барат Майда барат маселелерде, мындай принципиалдуу маселе дегенде адамды адашууга алып бара турган, бидатка алып бара турган, же ахли сүннөттөн чыгарып жибере турганчалык көз карашта да карама каршылык жок. Албетте бул эми теорияда болгондон кийин, ушунча чоң илим болгондон кийин мунун ичинде көз караштары айырмачылыктар бар. Имам Ашари менен Имам Матуриди экөөбү эки чөлкөмдө жашаган. Имам Матуриди бул биздин Маваран Нахр деп коебуз. же болбосо азыркы Борбор Азия, мына Самарканд чөлкөмдө жашаса, Имам Ашари болсо бул Багдадта жашаган. Ал мезгилде ошол тарыхтын доорунда Мутазили деген мындай бир көз караш үстөн болуп турган. Бул жанагындай философиялык көз карашка басым жасаган. Кудай таанууну, дүйнө таанымынын баардыгын философиялык көз карашка басым жасап туруп, анан ошол кээ бир багыттарда, кудай таануучулукта, кудайдын заты сыпатын таануулукта мындай көз караштар туура эмес багытка кетип калган. Мына ошол мезгилде бул Нукра ахли сүннөттүн же болбосо Куран жана исламдын көз карашын коргоп калган имам десек болот. Имам Матуриди абдан көп эмгектерди жасаган. Көп эмгектердин баардыгы ошол мезгилдеги Хаварич, Жабрия, Мутазила, Равафиз деген майда барат баягы агымдар чыга баштаган. Ушуларга каршы ар бирини критика кылган илимдерди көп жазган, жана ошолордун көпчүлүгү жоголуп кеткен. Бизге келип жеткен илимдеринен, китептеринен бул эң негизги түптүү жана нускалуу бул китабы Таухиди. Элми калам жана ишеним китеби боюнча Тавилат китабы бир-эки ушундай эмгектери жетип келди. Тавилатул Куран, тафсир китеби, тафсир жаатында китеби жетип келди. Дегизи бул ушундай бир окумуштуу болгон, ушундай бир чоң аалым болгон. Мына ошол мезгилдеги, мисалы үчүн ахли сүннөттүн мындай түптөлүп кыямындай биздин заманга чейин жетип келишлигине эң негизги мындай көпүрө болуп берди десек болот да. Бир мезгилде кооптулук жаратты. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде айтты да, менин үммөтүм 73-кө бөлүнөт. Мага чейинки үммөттөр 72-ге бөлүнгөн. Алардын баардыгы адашып, бирөөсү 5-ке баргандай эле, менин үммөтүм да 73-кө бөлүнөт. Баардыгы адашуучу болот, бирөөсү кутулуучу жамаат, бул ахли сүннөт вал жамаат деген. Мына ошол девизди, мына ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде берип кеткен көз карашты Имам Матуридиге окшогон, имамы Ашариге окшогон биздин аалымдар коргоп беришти да. Мисалы үчүн айтайлык бир мисал чагылдыралык. Кудай иман кандай айырма кылсак, мисалы үчүн Мутазил айтат, Аллах Тааланы биз бейиште көрөбүз дейбиз. Себеби Куран-ы Каримде буга ачык айкын далилдер бар. Мутазилилер айтат, жок, Куран Алла Тааланы көрүш таптакыр мүмкүн эмес. Бул дүйнөдө да, ал дүйнөдө да. Ал дүйнөдө көрөт деп атпайбы Куран хадисте десе, ал жерде түз мааниде эмес, кыйыр мааниде, мажази сүрөттө көрөсүң, хакыйкый сүрөттө көрбөйсүң деп айтышат. Ошондой эле. Ошондой эле дагы мында бир ачык айырмачылыктар бар Мутазилер жана башкалар менен. Мисалы үчүн адам кыймыл аракетин өзү жаратат. Кудай Тааланын буга адамдын кыймыл аракетин жаратканга эч кандай тиешеси жок дейт. Анда биз айтабыз, жок, Куран-ы Каримден түздөн түз Алла Таала бардык нерсени жаратуучу деп атпайбы? Мына ушундай жерлерден бир аз айырмачылыктар келип калганда, ушундай жаатынан тактикалар, теориялар менен, трактар менен жактап калган. Мен Ханафи мазхабынын бир маселесине токтолуп кетейин. Мына мисалы үчүн акыркы мезгилде бир Хавариж деген коом пайда болду. Бул өзү алгачкы байыркы коом, баргач Хавариждер бар. Аларда чоң күнөөнү жасагандар кафир болот дейт. Исламдан чыгып кетет дейт дароо эле. Бүгүнкү күндө кээ бир жамааттар пайда болду, такфиристер деп коет. Булар бир мусулман адам бир күнөө жасап койсо, же Кудайдын бир өкүмүн намаз окубай калса, же бир кайсы бир амалды аткарбай калса, чоң күнөө жасады, исламдан чыкты деген өкүмдү тагып коет. Муну такфиристер деп коет, кафирга чыгаруучулар. Бүгүнкү күндө учкай ушундай топтор пайда боло баштады. Ошондуктан бүгүнкү күндө Ханафи мазхабы жана Матуридия ишенимин мындай элге тереңдетип, кайра жаңылап мындай бир окутуу жарылчыгы пайда болду. Себеби адамдар азыр бир күнөө кылып коюшлук себеби менен Хавариждерге окшоп адамдарды капырлык менен айыптай башталды. Бул эмнени пайда кылат? Бул адамдардын ичиндеги катуу көз караштардын кагылышына алып келет. Ошондуктан биз өзүбүздүн Ханафи мазхабыбызды, Матуридия ишенимибизди мындай бекем сактап, тереңдетип окутуп, баягы мындай жаш мезгилинен бериш керек да. Аңы сезип ууланып калгандан кийин мындай адашкан пыркалардын, адашкан агымдардын идеологиясы менен сугарылып калгандан кийин муну кайтарыш кыйын болот.
ошо муфтият өз алдынча түптөлгөн күндөн баштап эле Кыргызстанда Ханафи мазхабы жана Матуридия акыйдасынын негизинде медреселерибизде диний билим берүү системасын жолго койгонбуз. Бирдиктүү программа кабыл алынган, эң алгачкы жолу 2003 жылы бекилген болсо, андан кийин 2013 алымдар кеңеши тарабынан Кыргызстандагы диний билим берүүнүн өнүктүрүүнүн концепциясын кабыл алганбыз. Ошондо абдан баса белгилегенбиз. Кыргызстанда жалаң Ханафи мазхабынын жана Матуридия ишениминин алкагында гана окутуулар жүргүзүлгө тийиш деп. Бул биздин уставта да жазылган. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы бардык 130 медресебиз болсо, диний окуу жайыбыз болсо, бардыгында системалык түрдө ушул биз айтып өткөн Матуридиянын бардык китептери окулат. Анан Ханафи мазхабынын бардык китептери окутулат. Бул эми биздин ушул азыр өлкөдөгү ханафийликти же матуридиликти сактап калуучу мындай бир окумуштуулар чөйрөсү болуш керек да. Диний нагыз ханафийликти терең окуган бүгүнкү күндө алхамдулилля устаздарыбыз бар. Бар болуңуз, аман болуңуз устаз. Дүйнөдөгү мусулмандардын 70%га жакыны карманган ушул Ханафи мазхабы өтө толеранттуу мазхаб болуп эсептелет. Улуу берекелүү Рамазан айыбыз кут болсун. Ушул айда элибиздин башына бакыт куш консун. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.